Аллах Таала бизди жаратты, бизге ырыскы берди, көптөгөн жакшылыктарын берди. Эми биз ошо калыс Аллах үчүн не кылдык деген иш. Ошол амалыбызда сыналабыз бардыгыбыз. Жашоодон башынан аягына чейин ушул сыноо. Аллах Таала Куранда айткандай: "Аллази халакал маута вал хаята лияблуакум айюкум ахсану амала." Аллах Таала эмне өлүм менен жашоону жаратты. Не үчүн дегенде, силердин ичиңерден кайсыңар эң жакшы амал кылат деп. Ошону сынаш үчүн деди. Эң жакшы амал. Фудайл ибн Ияд деген табиин айтат бул аяттын тафсиринде. Эң жакшы амалдан максат ахласуху ва асвабуху. Эң жакшысы эмне? Эң ыхластуу, калыс Аллах үчүн болгон жана пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын сүннөтүнө ылайыктуу болгон дейт. Эгер да амал дейт, эгер да амал туура болсо да ыхлассыз боло турган болсо, ал амал кабыл болбойт дейт. Же ыхластуу боло турган болсо, туура эмес болсо, сүннөткө ылайыктуу болбосо, шариятка ылайыктуу болбосо, ал да кабыл болбойт деди. Демек, биз негизги сынала турган нерсе ушу ыхластуулукта. Бизге бул жашообузда, бул жашоодо дагы, ахиретте дагы ушул нерсе гана пайда берет. Ыхластуу кылган амалыбыз гана пайда берет.